Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кубанч Ороев, БСТ Элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин мүчөсү. Бүгүнкү күндө көптөгөн суроолор пайда болуп атат. Ошонун арасында ушул кооперативде батир алууга акча каражат кантип топтолот деген суроо да маселен. Албетте кооперация модели бул ушул топтоо аркылуу баардык кооперативдердин мүчөсү топтоп анан бири бирибизге жардам берип батир алып берүү жолу менен ушинтип батирге болгон укукту ишке ашырабыз. Анан албетте бизде модель боюнча кандай топтоо модели кооперативде иштейт. Биринчиден биздин кооперативдин өзүнүн юридикалык жак болгондуктан өзүнүн банктык эсеби бар. Ошол банктык эсепке биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн пайлык төлөмдөрү топтолот. Маселен, бизде жана биринчи программа бар. Ошол биринчи программа боюнча ар бир кооперативге мүчө болуп кирип батир алам дегендер кезекке турууга шарт да. Ал кезекке туруу үчүн маселен 35-50% ала турган батирдин 35-50% төгүшөт. Мына ошол каражаттар биздин кооперативдин банктык эсебине түшөт. Ар бир кооперативдин мүчөсү кооперативге мүчө болуп келишим түзгөн күндөн баштап ага келишимдин номуру берилет да. Ошол номурдун негизинде кооперативдин эсебине ошол каражаттар түшөр менен бизде бардыгы ачык айкын болгондуктан ошол интернетте сайтынан өзүнүн кабинетинен канча төлөм жасап атканын көрүп турат. Ошондой эле ошо мобилдик телефонуна ага эме келет да, СМС келет. Ошо баланча суммадагы пайлык төлөм түштү деп. Мына ошол бизде ушундай автоматтык ачык айкын учет жүргүзүлөт да. Экинчиден биздин кооперативге бүгүнкү күндө бир 158 мүчө батир сатып алышты. Ошолор 65%-ын кооператив кошкон да. Ошол кооператив кошкон 65%-ды алар график менен 10 жылда төлөп бүтүш керек. Мына ай сайын ошол төлөмдөр, кайра төлөмдөр биздин кооперативдин банктык эсебине ошол каражаттар дагы топтоло берет жума сайын. Андан кийин бизде топтоо программасында катышкандар бар. Албетте кооперативге мүчө болуп киргенден кийин ушул топтоо программага катышкандар айына минимум 15 000 сомдон колдон келсе көптөн төлөп ошо топтоо программасына катышып өзүнүн жанагы 35-50% биринчи төлөмүн топтой берет да. Мына ошол каражаттар дагы банктык эсепке аккумуляция болуп топтоло берет. Анан жума сайын бизде топтолгон каражатты эсепке алып, бухгалтерия атайын эсепке алат дагы биз кезекте турган канча мүчөбүзгө батир алып берүүгө жетиштүү сумма топтолду деп анализден кийин мына ошолорду мындай оформленияга чыгарабыз да. Оформление чыккандан кийин ошол мүчөлөр өзүнө ылайыктуу, ошол суммага ылайыктуу батирди издешет. Батир тапкандан кийин ошол батирди биздин кооператив ошол мүчөгө сатып берет дагы. Анан ал ошол батиринде жашап, калган жанагы 65%-ын кайра 10 жылдык график менен төлөй берет. Мына ушундай модельде биздин кооперативде мындай иш токтолбостон жума сайын биз өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө батир сатып беребиз. Анда эмесе маалыматты укканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эгерде сиздерде суроо боло турган болсо, кооперативге кантип мүчө болуу керек жана башка суроолоруңуздарга биздин кооперативдин мүчөлөрү сиздерге жооп бере алат. Алардын телефондору
ошо телеканалдан көрүп, чалып, маалымат алсаңыздар болот. Эмкиде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.